Шаршемби күндүн өзөгүн түзгөн окуялар көрсөтүүбүздү улантат. Саламатсыздарбы? Кушубак кечиңиздер менен кесиптештерибиз тарабынан даярдалган жаңылыктар топтомунун өзөгүн төмөнкүлөр түздү. 8 март айымдардын эл аралык күнүнө карата облус аймагындагы алдыңкы айымдар үчүн куттуктоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу максатында прокуратура тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Милициянын жаш жардамчысы аттуу облустук маанидеги кароо сынак Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан өткөрүлдү. 8 март айымдардын эл аралык күнүнө карата жерлерде салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлүүдө. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов бүгүн облустагы алдыңкы айымдарды куттуктап, өкмөттүн атынан белектерин тапшырды. Белгилей кетсек, аталган айымдар коомдогу болуп жаткан орчундуу көйгөйлөр менен иш алып барышып, анын өнүгүшүнө салым кошуп келишет. Айна Осмонова Актала районуна караштуу Баятов айылынын тургуну. Жарым кылымга тете убакыт агартуучулук кесипти аркалап, келечек муунга өз таалим тарбиясын берип, коомдун өнүгүшүнө салым кошуп келет. Тарых барактарындагы аял затынын орду жана анын касиетин аздектеп, эне катарында ата-бабадан келе жаткан улуу салттарды тутуп, көпчүлүккө өрнөк. Дарылап аткан аялдар, окутуп аткан аялдар, курулушта да иштеп аткан аялдар, машинени да айдап жүрүп, самолетту да айдап аткан, бардык жерде аялдар жүргүгөн мына ошол асылзат керек мезгилде, согуштун катаал мезгилинде эркектин да ролун аткарып, малды да баккан, керектүү нерселер менен бүт камсыздаган ошол аялдар болду. Ал эми Жумгал районунун Чаек айылынын тургуну Насипа Самудинова дагы коомдогу социалдык муктаждыктагы айымдар менен иштешип, алардын айрым маселелерин чечип берүү аракетин жумшап келет. Учурда Ак Кабак Сулайман плюс коомдук бирикмесин жетектеп, андагы жалгыз бой көп балалуу энелерге камкордук кылат. Жакшы тарбиялайын дейт, элге кызмат кылсын дейт, эменин ролу чоң да. Эне бул эне. Эми ошондой эле болгон эне болгондон кийин ошол эне бирөөнүн эжеси. Эжеси болгондон кийин ал да ошол эже катарында өзүнүн кийинкилерге тарбия берейин дейт, жакшы сөздөрдү айтайын дейт. Керек болсо ушу ийне сайгандан баштап кагаз жазганга чейин үйрөтөт да. Эже дагы, бул дагы эже. Отличники. Мына ушул аркыл тармакта эмгектенип, коомдун өнүгүшүнө бир катар салым кошуп келе жаткан айымдар бүгүн облустук маанидеги сыйлыктарга татышты. Алсак Нарын облусунун ардактуу атуулу Нарын шаарынын тургуну Бурулкан Төлөгөновага жана миграция кызматынын шериктештик үчүн төш белгиси менен Айнура Апсалиева сыйланды. Көп милдетти илип алып мойнуна, көп түйшүктү артып жүрүп жонуна. Ошону менен катар өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов аял затынын коомдогу ордун баса белгилеп, өз куттуктоосун жолдоп, баалуу белектерин тапшырды. Аял заты бардык тармак боюнча бизге чоң жардам берип атасыңар. Мейли бизнесте болобу, мейли билим берүүдө болобу, мейли саламаттык сактоодо болобу, мейли кайсы ушул адамзатта кандай жумуш болбосун, кандай оокат болбосун, ошонун бардыгында мына сиздер аралашып жүрөсүздөр. Ошон үчүн мен сиздерге таазим этебиз. Акыйкат үчүн жар салган, уландай уулду төрөгөн. Белгилей кетсек, аталган иш-чарага 50дөн ашуун ар бир райондогу алдыңкы лидер айымдар чакырылган. Булардын катарында жогорудагы айтылган каармандар дагы бар. Бул үчүн Дубан башчысынын резервдик фондусунан 45 000 сом каралган. Ардактуу эс алууда жүргөн айымдар, ошондой эле региондорду өнүктүрүү жылында жумуш орундарын түзгөн аял жолдоштор, чакан, же болбосо орто бизнесте иштегендер жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү чакырылган. Жалпы 50 аял жолдош катышышты. Айымдардын эл аралык күнүнүн урматына өткөрүлүп жаткан иш-чара Нарын облустук музыкалык академиялык драма театрынын актерлорунун аткаруусундагы Чакан Сенка жана Эне аял заты туурасындагы ырлар менен коштолду. Гүлара Туратбекова, Бактияр Сартаров, Нарын шаары.
Нарын районунун өнүгүшүнө ар тараптан салым кошуп, ар тармакта иштеген алдыңкы айымдардагы атайын сыйлыктарга татыды. Эмгек алдыңкыларына Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын атынан ардак грамота жана баалуу белектер берилип, концерттик номерлер менен коштолду. Теманы кийинки сюжет улайт. Теңир Тоо аймагынын өнүгүшүнө ар тараптан салым кошкон активдүү айымдардын башын Нарын райондук мамлекеттик администрациясы бириктирип салтанаттуу иш-чара өткөрдү. Чакырылган айымдар райондун айыл кыштактарында агартуу, саламаттыкты сактоо, кол өнөрчүлүк жана дыйкан чарбалардан эмгектенип, өлкөнүн социалдык экономикалык тармактарына салым кошкон эмгек алдыңкыларын район акими куттуктады. Теңир Тоодун шартында элге кызмат кылган, Теңир Тоодо залкарларды жаратып, мыкты иш кылып аткан аял заты, Теңир Тоого киндик канын тамган аял затынан улуу адамдар жаралат, улуу инсандар жаралат. Ушул даңктуу элге таанылган, элге кызмат кылган мырза баатырлардын ар биринин артында акылман аял заты турат деген дагы бекеринен айтылбаса керек. Сиздердин жүрөгүңүздөр карыбасын. Сиздер улуу болуп ардайым, сулуу болуп максатыңыздарга жетип туруңуздар. Гендердик тилектештиктин күнү катары белгиленип жаткан улуу күндүн мааниси дагы өзгөчө. Жер бетине жылуулук, жандануу, бөчүр байлаган көктөмдө айымдар дагы тирүүлүккө жан киргизип, тукум улап өмүр улайт. Үйдө эне, мамлекетте кызматкер, бир жакшынакайсың, күйөөгө сүйүктүү жар, балдардын, кыздардын энеси. Мына ушунун баардыгын тең колдоруна алып, аялдар бүгүнкү күндө аябагандай катуу өздөрүнүн салымдарын кошуп атышат. Өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп, кемтиги болсо оңдоп, келечек муунга татыктуу тарбия берүүгө карата айымдардын кошкон салымы чексиз. Айрыкча өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту жоюп, өлкөнүн келечеги үчүн татыктуу коомду даярдөөгө карата аракеттер күч. Мейли кайсы тармак болбосун, социалдык эле тармак эмес, деги эле мейли айыл чарбасын алалык, экономиканы алалык, кайсы тармакты албасак да биздин энелер колун тийгизбеген, энелер мамлекетибизге пайдап келбеген тармак жок десем жаңылышпаган болом да. Ошондуктан мен айтар элем, энелердин эмгеги өтө зор. Мейли бир баланы тарбияласын, эгер татыктуу коомго бир баланы тарбиялап берсе деле, мейли 10 баланы төрөп тарбияласын. Ошол коомго бир өз салымын кошкон, эң негизгиси үй бүлөсүн ардактап, багып жашоодо өз ордун тапкан үй бүлө, мен ойлойм, бул бактылуу үй бүлө, бактылуу эне деп. Мына ушундай иштиктүү аракеттерди көрүп, ар тараптан өнүгүүгө салым кошкон айымдарга Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын атынан ардак грамоталар, ыраазычылык каттар жана баалуу белектер тапшырылып, иш-чара концерттик номерлер менен коштолду. Чапара Садыкказиева, Бакыт Самсафонов, Нарын шаары. Эми башка кабарлардан өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу боюнча окуучулар арасында прокуратура тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүн Актала районунун Бает файлындагы Карасартов жана Бейшеналиев атындагы орто мектептин окуучулары менен жолугушуу өткөрүлүп, анда бир катар ой-пикирлер ортого салынды. Прокуратура тарабынан мындай жолугушуулардын жүрүшүнүн башкы максаты кылмыштуулукту алдын алуу менен бирге жаш өспүрүмдөргө туура укуктук маалымат берүү болуп саналат. Анткени өспүрүм курактагы балдар учурунда ойлонбой кылган шоктугунун кесепетинен келечегине балта чаап алышууда. Аймактагы өткөрүлгөн жолугушуудан кийинки материал. Өспүрүмдөрдү өксүткөн зордук-зомбулук, алардын арасындагы кылмыштуулук. Мына ушу көйгөйлөр көтөрүлгөн жыйын бүгүн Актала район Бает файлында өткөрүлдү. Ага мектеп окуучулары, прокуратура кызматкерлери жана агартуу тармагынын өкүлдөрү катышты. Анда башкы басым учурда коомчулук арасында болуп жаткан жаш жеткинчектерге ырайымсыз мамиле кылуу жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукка жасалды. Жергиликтүү органдарда кошулушубуз керек. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Бөтөн бала жок. Бул жерде баарыбыздын биздин балдар болот. Эгерде алар жакшы болсо, биз сыймыктанып калабыз. Жаман болсо жер карап калабыз. Ошон үчүн жер карабагандай биз деген өзүбүздүн күчүбүздү баарын жумшайлы дагы, эгерде биз балага тарбия бербесек, аларга баягы шарттарды түзүп бербесек, биз кантип анан келип алып анан ошо балдардан сен жакшы болушуң керек деп биз талап кыла алабыз.
Анда маалым болгондой 2018 жылы облус аймагы боюнча өспүрүмдөргө карата 14 зордук зомбулук иши катталган. Аталган 14 фактынын 13 иши тергөө иштеринин жыйынтыгы менен 5 адамга айып тагылып, административдик жоопкерчиликке тартылышкан. Ошондой эле артта калган жыл ичинде өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун көрсөткүчү 68%га өскөн. Ал эми Актала району боюнча өспүрүмдөр арасында 3 кылмыштуу факты катталган. Ушу балдар менен иштегенге урматтуу туугандар, жакшылап көңүл буруш керек. Ата-энелер дагы айтып кетти, ата-энелердин дагы ролу чоң. Себеби азыркы учурда билесиздер, ата-эненин баары дагы баягы оокат кылабыз деп, иштеп атабыз деп атып, балдарга дагы биздин келечек, ошол үй бүлөнүн келечеги үчүн да көп көңүл бурулбай калат. Ошого көңүл буруш керек, урматтуу ата-энелер. Прокуратура кызматкерлери тарабынан өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка бөгөт коюу максатында уюштурган бул иш-чаранын жүрүшү суроо жооп иретинде жүргүзүлдү. Мында кеп болгондой негизинен окуучулардын басымдуу бөлүгү өз укуктарын мыкты билишет. Бирок ошол эле учурда милдеттери жөнүндө маалыматтары такыр эле жок экен жыйынга катышкан өспүрүмдөр ырасташты. Өзүбүзчү ошол укугубузду дайыма мисалы мугалим бизди урушуп койсо, биз айтабыз, сен урушканга кандай акың бар, сенин укугуң барбы депчи. Биринчи учурда ошол укукту жакшы билебиз, амма милдетти көп биле бербейт экенбиз да. Ошол милдеттер жөнүндө түшүндүрө кетсеңиздер. Сиз айтып атпайсызбы, эмне уктаны мыйзам боюнча депчи. Бул как бы мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Бул өзүбүздүн эле бааны эмес. Өз ыктыяры менен да милдеттер, мына бала келди, окуудан келди, ата-энесине жардам берүү милдеттер бар да. Сабагын жазыш керек, окуш керек, эртеңки сабакка даярданып, андан кийин ата-энесине жардам берүү, ушундайга жоопкерчилик баа неме боюнча, мыйзам боюнча булар жок. Мыйзамда көрсөтүлгөн эмес булар. Бул өзүбүздүн ыктыярыбыздан жасаганбыз. Аталган иш-чаранын жыйынтыгында жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана жоюу максатында бир катар сунуш пикирлер айтылды. Анда жергиликтүү бийликти тургундар менен тыгыз иштеп, зордук зомбулукка бөгөт коюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин прокурорлор эскертишти. Муну менен катар жолугушуунун катышуучулары бардык билим берүү мекемелеринде ыйман этика сабактарын өтүү боюнча тийиштүү тармактарга сунуштарды берүүнү колго алышты. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, жаңылыктар. Жаш муундарды кырсык кылмыштан алыс кылып, патриоттуулукка үндөө максатында Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан мектеп окуучулары арасында милициянын жаш жардамчысы кароосунагы өткөрүлдү. Сынак райондун мектептеринен түзүлгөн командалар катышып, өздөрүнүн мыкты даярдыктарын көрсөтүштү. Жаш муундарга туура тарбия берүү менен ата мекенди сүйүүгө үндөгөн иш-чаранын жүрүшүн биздин чыгармачылык топта көрүп келди. Нуралы Жайлообеков Атбашы районундагы Каске Мамбеталиев атындагы орто мектебинин 8 классынын окуучусу. Милиция кызматкерлеринин астында саптык даярдыкка туруп, команданын жоопкерчилигин алууга сыймыктанып жаткан учуру. Ошончо 400дөн ашык окуучу ушул 10 чыкканыбыз мага абдан ошол бир башкача бир сезим толкунданып турат да. Себеби деген ошол 10 окуучунун ичинен дагы мен капитан болгонумда бул менин оюм боюнча бул жөндөн эмес го дейм да. Себеби мен өзүм азыр деле толкунданып атам. Бул себеби деген биз бул жерге келатканда бир башкача сезимдер болуп, чоңойгондо милиция болсомбу деген ойлор кетет да. Мезгил өткөн сайын балдар арасында кылмыштуулуктун, зордук зомбулуктун өсүшү коомчулуктун үрөйүн учуруда. Мындан улам абалды жөнгө салып, өз мекенинин патриотторун тарбиялоо максатында Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан милициянын жаш жардамчысы аталыштагы кароосунак болуп өттү. Катышуучулар жобого ылайык калыстар тобунун алдында 6 тапшырма аткарып, өздөрүнүн даярдыктарын көрсөтүштү. Ар бир берилген тапшырмалар боюнча өзүнчө упайлар берилип, жалпы жыйынтык чыгарылды. Баары мисалы үчүн Орки Нарын районунун командасында окуучулардын жанагы строевой даярдыгы бирдей деңгээлде болгон жок. Аскердик тил менен айтканда гороховый болуп калды быдырап. Экипировкасы жок. Кочкордо командасында бейжиктери жок, экипировкасы туура эмес. Толук экипировка менен камсыздалган эмес. Актала районунда экипировкасы бар, Атбашыныкы да бар. Булардын сыртынан караганда да даярдык аябай жакшы. Экипировка
бүт жарак жабдыктары толук жабдылган. Сынактын максаты облустун аймагындагы мектептер арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана болтурбоону көздөп, коомго татыктуу тарбиялуу муун урпактарын даярдап чыгаруу болуп саналат. Облус аймагынан тандалган 6 команданын арасынан татыктуу деп табылган команда ушул жылдын күз айында өтүүчү республикалык сынакка жолдомо алышмакчы. Негизги биздин максатыбыз келечекте жаш биздин келечек муундарыбыз туура кесип тандоо жана ошондой эле биздин коомчулукта жүрүп аткан жаңы мыйзамдар менен, жаңы ошондой коомчулукта жат көрүнүштөр менен биз жакын арада тааныштырып, ошолор келечекте жакшы бир билим алуу жана тарбия алуу максатын ойлоп атабыз. Маалымат катары айта кетсек, окуучулар арасында кылмыштуулуктун саны былтыркы жылга салыштырмалуу өсүүдө. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 2 айында эле өспүрүмдөр катышкан 2 кылмышка шектүү топ колго түшкөн. Ал эми жогорудагыдай иш-чара окуучулар арасында ар кандай кырсык кылмыштардын алдын алууга өбөлгө болуп калмакчы. Азима Жекишова, Бакыт Самсахунов, жаңылыктар. Кыргыз өкмөтүнүн чечимине ылайык өлкөнүн финансы министрлиги тарабынан берилген кайтарымдуу судалар таратылып берилди. Көптөн күткөн көйгөйдүн чечилишине ыраазы болушууда. Финансы министрлигинин алдындагы бюджет жана насыя башкаруу агенттигинин Нарын аймагынын бөлүм башчысы Бакыт Исраиловдун айтымында кайтарымдуу суда алуучулардын аз гана саны калды. Ал эми башта эртеле башталгандардын бир жагатары кайтарым төлөмүн төлөп беришүүдө. Мындай жагдай турак жайлары жабыркап, аны калыбына келтирүүнү максат кылгандар үчүн мыкты мүмкүнчүлүк болду дешет аймактын тургундары. 5341 гектар аянттагы карагайларды, тал теректерди жана өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо милдети жүктөлгөн Кочкор Токой чарбасында акыркы жылдары кошумча каражат булактарын табуу кызыкчылыгындагы аракеттер жанданды. Бул максатта 2 балык чарбасы уюштурулуу менен кошумча жумуш орундары түзүлдү. Ал эми Кочкор айылында тургузулуп жаткан күнөсканада адаттагы жашылча жемиштер эмес, баалуу карагайлар менен бактарактардын көчөттөрү отургузулмакчы. Ошентип, Нарынан тышкары Чүй, Ысык көл жана Талас облустарындагы жашылдандыруу жумуштарын жеңилдетүүгө өбөлгө бул объекти ири борбордон айланарынан үмүт чоң. Ал эми азырынча республикалык Токой фондусунан чегерилген 2 миллион сомго курулуп жаткан күнөскананын курулушу бүтө жаздап калды. Бирок жергиликтүү жаратылыш сакчыларынын айтымдарында жалпысынын кызматына жарай турган бул жай өзүнүн алгачкы жемишин 2 жылдан кийин гана бере баштайт. Анткени мындай тегелечүү жаш көчөттөр дароо эле өсүп кетпей, жаңы шартка ыңгайлашуулары керек. Ошондон кийин гана күнөсканада жайыбы, кышпы үзгүлтүксүз продукция алууга жол ачылат. Биздин көчөттөргө алмай деле жылуулуктун кедеги жок. Бул жерде урук себилген урук 3 жылда өнүп чыгат. Карагай деген аябай тез өспөйт, аябай кеч өсөт. 3 жылда. Мунун өзүнүн эмеси бар. Убакытсы. Продукция качан бересиздер? Биринчи продукция 2 жылдын жүзү болуп калат, 2 жылда даяр болуп калат. 2 жылда. 2 жылга туруп калат. Шаршемби күнү мына ушундай окуялар менен коштолду. Саламатта калыңыздар. Эртеңки жаңылыктар жагымдуу жаңылыктарга мол болсун, аман болуңуздар. Адаттагыдай эле эртеңки аба ырайынын божомолу саламатсыздарбы. Синоптиктердин маалыматтарына караганда эртең аба ырайында олуттуу деле өзгөрүүлөр болбойт. Облусубуздун тоолуу райондарында кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Актала районунда түнкүсүн 11-16, күндүз +5. Ат башы районунда түнкүсүн -11-16, күндүз +5. Кочкор районунда сууктун күчү түнкүсүн 4-9 градуска чейин жетсе, күндүз 11 градуска чейин жылуу. Жунгал районунда сууктун күчү түнкүсүн 11-16, күндүз +5. Ушундай эле температура Нарын районунда да сакталат. Мында да түнкүсүн 11-16, күндүз 5 градус жылуу. Облус борбору Нарын шаарында кар жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 12-14, күндүз 3-5 градус жылуу. Аба ырайына карата маалымат мына ушундай болду. Амандыкта көрүшөлү.